Нурайым Жумашева Осмонкулов айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы эртеден кечки айылдагы жарандарды кабыл алып, маалымат сыяктуу даректүү документтерди берүү менен алектенет. Мындай мүмкүнчүлүк айыл өкмөтүнүн санарип аймак программасына кошулушу менен ишке ашкан. Бул электрондук ыкма менен мурунку кагаз түрүндөгүгө караганда аябай эле жеңил бизге. Келген каттарды ошол келген күндөн баштап эле кайра ошол жака электрондук вариант менен жөнөтүп коебуз да. Мурда болсо кагаз түрүндө аны чыгарып алып, аны толтуруп аябай көп машаккат болчу. Азыр андай эмес, баардыгы жеңил түрүндө өтүп жатат. Бул Минфодокста кызматы бар да, ал кызматында ошол аппаратта, айыл өкмөтүнүн аппаратында канча киши иштесе ошонун баардыгы жазылат. Ал эми айыл программасы болсо бул айыл ичиндеги адамдардын справкаларды, аныктамалары. Кайсыл жака болсо ошол тиешелүү жерлерине аныктамаларды беребиз. Осмонкулов айыл өкмөтүнүн иши 60-70% санариптештирилген. Учурда айрым жергиликтүү тургундардын мүлктөрүн каттоо иши кечиктирилип жатат. Электрондук санариптештирүүгө өтүү менен райондун, областтын борборунан алыс болгондуктан бизге аябай жеңилдиктер болуп атат. Себеп дегенде кат алмашуу. Мурунку учурда электрон почта менен деле жөнөттүк. Бирок ал жерде баягы оригинал болбой калат да. Электрондук кол тамга кылгандан кийин ушул жерде эле чыкпастан эле райондук, областтык дегиле Кыргызстандагы башка органдарга дагы ушул санарип аркылуу эле жеткизип атабыз. Талас областында жалпы 37 айыл өкмөт болсо, анын 35 айыл өкмөтүнө Кыргыз Телеком ишканасы аркылуу интернет жеткирилген. Бүгүнкү күндө алыс аймактарды санарип аймакка киргизүү боюнча иштер дээрлик соңуна чыгып калган. Скорость Кыргыз Телекомдуку жакшы. Азыр көбүнчө дагы мейт болчу. Азыр ошолорду дагы оптикага которобуз деген жумуштар, аракеттер жасалып атат. Бизде Талас областы боюнча 37 айыл өкмөт бар. Ошонун ичинен 34-ü Кыргыз Телекомдун интернетине кошулган. 3-ü альтернативный дейт, бирок бизге дагы уже биз аларды кошсок мүмкүнчүлүк бар да. Элинин саны 4000ден ашкан Осмонкулов айыл аймагынын жергиликтүү жашоочуларын суроо талаптары аткарууда ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, калкка кызмат көрсөтүүнү санариптештирүү иштери уланууда. Бегай Масымбаева, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талас району.